Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Күзгү сериялар 3-тур. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнун баштайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Бакыт Камчыбеков жетектеген команда биздин Ордого келген. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Жоошбек кызы Бегимай бүгүнкү оюндун катышуучусу. Марат уулу Ынтымак. Айгерим Өсөрбек кызы команда мүчөсү. Өмүрбек Асылбек уулу команда мүчөсү. Советбек кызы Буниса. Жана команданын капитаны Бакыт Камчыбеков. Мына ушул команда бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы оюн жүргүзмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиз. Мына күзгү сериялар сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк берип турат. Негизи күзгү сериялар жаман башталган жок биздин клубда. Динара Сапарова, Калича Сасиева булар премьер лигага чыгып алды. Эки команда тең. Бүгүн сиздерде дагы менче ошондой эле амбиция бар. Команда оюнга даярбы? Самастар бордо, самастар телекөрүүчүлөр. Кудай буйруса жакшы даярдык менен келдик деп айта алам. Кудай буйруса бүгүнкү оюнда жакшы жыйынтык көргөзөбүз. Командага ийгилик. Команданын курамында өзгөрүү жок. Мурунку курамда келген. Демек бул команда бүгүн жыйынтык көрсөтүш керек деген ниеттебиз. Биздин оюнубузга жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин даректерди бир жолу эскертип коелу. Демек биздин даректер жазып алыңыздар же уюлдук телефонго каттап биздин электрондук социалдык тармактар аркылуу дагы суроо жөнөтсөңүздөр болот. Билерман Ордо Facebook'та барбыз. Билерман астыңкы сызыкча Ордо Instagram'дагы расмий баракчабыз. Катталыңыздар азыртадан. YouTube'да Билерман Ордо деп жазсаңыздар биздин атайын оюндар жүктөлгөн. Ал YouTube'да каналыбызга катталыңыздар. Сөзсүз подписаться баскычын басып, коңгуроону басып коюңуздар. Сөзсүз биринчилерден болуп биздин оюнду көрөсүздөр. Башка өнөктөштөрүбүз Барболго чоң рахмат. Кондитердик фирма сиздерге ийгилик каалайт. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшү Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Биз ушул эки өнөктөшкө дагы ийгилик каалайбыз. Жана биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Ушул учурдан пайдаланып, биз бүгүн жалпы клуб жана мен жеке өзүмдүн атымдан биздин клубдун мүчөсү Нурсултан Акылбек уулу Ош шаарынын мыкты мугалими аттуу таймашта биринчи орунду алып, баш байге автомобилди утуп алды. Нурсултан мырза өзү студияда. Нурсултан мырза куттуктайбыз. Өз учурунда Нурсултан мырзага да кыскача сөз беребиз. Абдизайыт кызы Нурайым Каракулжа районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, мен суроону окуйм. Кытайда Синхай деген провинция бар. Ошол провинцияда бир эс алуучу чоң бир жай бар. Өзүнчө бир парк дейбиз, чоң. Кызыгы бул жерде бир кызык бар экен. Ортодо турган 5 жылдызды көрүп турасыңар да, Ошол 5 жылдыздын узундугу туп-туура 19 метр 97 сантиметр экен. Ушул жерден телекөрүүчү суроо берип жатат.
эмне үчүн бул 5 жылдыздын узундугу 19 метр 97 сантиметрди түзөт? Бул эмнеден кабар берет? Кетти минута. 97 жыл эмне болгон? Кытай. Немесе байланышсыз, Точносын, датасына карап чыгарыш керек да мен. 19-ту өзүнчө 97-тин өзүнчө карап көрбөйлү. 19. Эми жөндөн жүрмөстө бул жок дегенде 20 метр кылып койсо болот эле да чын. Эмне ошундай? Неге? 97-жылга байланыштырып жатса бир болсо. Кытайда эмне коюп? Өзү курулган эмеспи, ошол мезгилде пайда болгон эмеспи? Жылдызбы? Аларга байланыш бар Кытайга? Кытай коммунист. Жок, байрагынан башка көп жылдыз жок анда. Жок. 5 жыл. Курулган эмеспи? Курулган жылынан башкача да. Башка мен койбойт го. 97. Башка боло турган болсо Кытай 20 Спонтанный бийликтиги эмеспи? Таштанга жок. Кытайда секайда Аянтчы 19. же курулган жылын Бакыт мырза, ким жооп берет? Биздин командадан Жоошбек кызы Бегимай жооп берет. Бегимай. биздин команда менен келишип, бул парк 1997 жылдан баштап иштей баштаган. Ушул жылдан баштап элге кызмат кыла баштаган да. Курулуп бүткөн жылын жазган. Ошол жылдан баштап иштей баштаган, Башка себеби жок, бул жерде. Сиз башка себебин көрбөйсүз. Башка себебинен командада алгылыктуу деле жооп болгон жок. Демек, жоопту мен кабыл алдым анда 1997 жылдан баштап иштеп баштаган. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. 1997 жылы Гонконг шаары бар Кытайда. Гонконг негизи Кытайдын ичиндеги бир мамлекеттин ичиндеги мамлекет деп айтылып келет. Ошол Гонконг Кытайга кошулган 97 жылы. Бул азыркы күндө да бирок Кытай Гонконг шаарында кайрадан протесттер болуп келет. Негизи биз кошулбайбыз деген. Бирок Кытай басым менен өзүнө каратып турат Гонконгду. Ошол Гонконг шаары Кытайга кошулгандыгынын урматына Бегимай бул парктагы 5 жылдызды атайын ушундай өзгөчөлүк менен курушкан. Эсеп 1-0 азырынча. Телекөрүүчүлөр тарапка телегөрүүчү Абдизаид кызы Нурайым телегөрүүчүлөргө 1 упай алып келди. Мына ушундай тарыха ээ экен. Ар кандай парктар тууралуу дүйнө жүзүндө кызыктар көп. Бишкектеги парктардын деле айрымдарынын үстүдөн караганда ар кандай белгилерди берет. Ошо өзүнүн тарыхына байланыштуу. Экинчи раунд. Насирдин мырза студиябызда турат. Насирдин мырза күзгү сезонго команда жакшы даярданып келиш керек. Насирдин мырзанын командасы атаандашы өтө күч болмокчу күзгү сезондо. Биздин клубда Нурзат Мусаланова Талас облусунан сиздерге каршы суроо берет. Ташпоо Жумагулов Кыргыз Республикасынын президентине караштуу кыргыз тили комиссиясынын жетекчиси болуп турган убакта ошол жылдары атайын кыргыз тили боюнча кайсы аймак өзгөчө сөздөр менен айкалыштырып сүйлөйт деген изилдөө жүргүзгөн экен. Кыргызстан аймагындагы кайсы аймактын эли өзгөчө сөздөр менен айкалыштырып сүйлөйт деп изилдөө жүргүзгөн экен. Бул расмий эмес, албетте бирок өзү кызыгып изилдеген экен да. Бул айылдан 2 обончу чыккан. Ал обончулардын ырларында өзгөчө ыргактары бар деп баа берген экен. Кайсыл бир район деп тура берейин. Району тагыраак мындай түшүнүктүүрөөк болот бизге. Районду тапсак биз демек анын айылында тапкан болобуз. Эми сиздерге суроо, урматтуу билермандар. 2 обончуну айтып атат да бул Ташпоо Жумагулов. Кыргызстандын кайсыл айылынан чыккан обончулар Ташпоо Жумагуловдун купулуна толгон. Алардын обондору өзгөчө бир ыргактар менен, сөз айкалыштар менен коштолот экен. Минута кетти. Немеге бирок сөзү жакшы болуш керек. Сөзү дагы багындай.
Уйкашып, сонун болуп угулат деп атпайбы? мисалы жанагы бартын кошушпак Мысалы рызықбай абдықадыр. Немесине байланыштуу эмеспи? Ал кайсы? өзгөчө канекеге калып Атайбек билишиптер жакшыдан. Ол мезгилге обончу болду. Обончу экен. Бул тилдер дизилдегенде ошол малдагы мына талас башка байланыштуу эмеспи? Мисалы мындай тил боюнча дагы мындай. Баткенде Эң болсо биринчи өзгөчө жок деген. Баткенде апасы жайнақ жеті апасы жеп кетті ғой. Апасы Тағы бір өзі. апасы кайсы? Баткен апасы жайнақ ба? Оюн азыркы замандын немеси боюнча болуп калат да. Экинчи. Ушул тилдарга барып бирок азыр деле эме болду. Садыколары Ал Баткенде мурчу Обончуларды эске алганда башка болот да. Ким жооп берет? алып барчу, өзүм жооп берейин. Сөзсүз түрдө адабий тилге басым жасаган, адабий баягы сүйлөө стилине басым жасаган. Өмүрбек мырза. Бұл ошол Жумагулов айткан аймак бул нарында жумгал жергеси болушу мүмкүн. Бул жерде бир айылдан чыккан обончулар, аткаруучулар Атай Огонбаев ушул жумгал эли ушуну айтышы мүмкүн. Жок, кимдер? Эки обончу деп кимди айта аласыз? Обончу жана аткаруучу. Аксы жергеси болушу мүмкүн. Бул Атайбек Бөдөшев менен Канике Эралиева. Атайбек Бөдөшев жана Канике Эралиева. Жооп кабыл алам. Сиздин акыркы жообуңуз катары кабыл алдым мен. Обончу жана аткаруучу. Мен сиздерге туура жоопту айтайын. Ушундай изилдөөнүн негизинде Ташпоо Жумагуловдун копулуна Ош областынын Каракулжа районунун Ылай Тала айылынан Токтобаев Болот жана Алишер Тоотаевдин аткарып жүргөн ырлары чындыгында өзгөчө сөз айкалыштарына туура келет экен. Урматтуу билермандар, Каракулжа районунун калкынын сүйлөгөн тили негизинен адабий тилге аябай шайкеш келет экен биринчиден. Экинчиден сөз айкалыштар аябай бай, ырлары уккулуктуу болгондугу үчүн ушул эки обончуну баалаган экен Ташпоо Жумагулов. Албетте бул Рыспай Абдыкадыровдун району, Каракулжа району негизинен. Эсеп азырынча 2-0. Бул жерде тилдик диалектикага басым жасаган, адабий тилге, мисалы үчүн Баткен өзүнчө диалектиси бар, Аксынык өзүнчө, Нарында өзүнчө, Каракулжада өзүнчө, Көлдө өзүнчө, Чүйдө өзүнчө. Ошону бүт талдап чыккан да бул киши. Нурсултан Акылбек уулу ушул жердеби? Микрофон бериңиздер. Нурсултан мырзанын кубанычын тең бөлүшүп коелу. Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, саламатсыз балпаруучу, саламатсыздарбы Ордо. Бул ийгиликке жетүүбүзгө өтө чоң команданын иши болду. Ийгиликке жетүүмө себепчи болгон командага салым кошкон жалпы эле жамаатка мен ыраазычылык билдирем. Бул ийгиликке жетүү жеке эле өзүмдүн эмес, сөзсүз команда менен иштөөгө туура келди. Жеңишке жетүү бул албетте оңой эмес. Күтүлбөстөн болгон учурлар дагы кездештик эди. Эң акыркы ошол байге алганыбыз дагы сөзсүз түрдө күтүлбөстөн болду. Бул мелдештен жеңип чыгуума негизги менин ата-энемдин ролу өтө чоң деп эсептейм. Себеби ата-энем мага ушундай бир шартты түздү. Айыл жергесинде дыйканчылык болуп жаткан учурда мени айылга келбей эле кой, сен конкурсуна даярдан деп, ата-энем өздөрү талаага чыгып, картошка казып, сабиз казып, талаа иштерин аткарганга туура келди. Кыйналып калган учурда Ордодон же жардам алса болот, же бонус алсаңыздар болот. 3-чү раунд азырынча. 3-чү раунд ойнойбуз. Бул жерде жок, балким менин жанымда жүргөн, мен аларды билбей калган учурлар болсо дагы алардын баарына ыраазычылык билдирем. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Ийгилик. Сумая Жакшылыкова Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бир күнү швециялык активистка, жарандык коомдогу жарандык коомдун эң активдүү өкүлү деп айтылат экен, Грет
Тунберг аттуу жаран кытайлык ойлоп табуучуларга тамак аш үчүн колдонгон таякчаларды жок кылууну сунуштайт. Себеби ал таякчалардын айынан канчалаган дарактардын кыйылып жатканын айтат. Ага жооп кылып социалдык тармактарда Кытай блогерлер дейбизби мындай деп жооп берет. Биринчиден биз иштеп жаткан таякчалар бамбуктан жасалат. Бамбук болсо дарак катарына кирбейт. Экинчиден дарактарды ушунчалык эле сактагыңыз келсе, анда сиз ушул нерседен баш тартышыңыз керек экен. Анын айынан сиз бир күндө бир даракты жок кылып жатасыз дептир. Эмнени назарга туткан булар? Кагаз санатында боюнча кагаз. Палочка ол мурдагыдай келген суроо. Двадцатка бар, кагаз көп кетет да двадцатка карагандачы. Жок, ошол дарактар Бир дарактардагы башка эмне? Эме кытасына деген да, зыян келтасына, келтип тасына деген. Эми бай жаныбарлардын үйү десек жарашпай калат да, чынбы? Бир дарактан кагаз деле кетип атпайбы? Кагаз Жок, Двадцатка Грета Тунберг айтты аласыз. Швецияда. Ой, Швеция. Койду эске алып, Кытайлыктарга айтат. Кытайлыктарга бурда. Кара, жооп берди. Алардан чыгышы мүмкүн. Бирок кагаз деле Кытайдан көп чыгат. Жок, кагаздар Баягы Андан башка дагы эмен катарына кирбейт деп айткан го. Чөп да. Ооба, эме эмес да. Кагаз эме жасалып эмес, дарактар кагазга кирбейт. Жуанган дарактар ол баян эмне болбосун. Жок, Швецияга Сурону кайталап айтты. Аягы. Бакыт мырза. Жоошбек кыз Бегмай жооп берет экен ай. Матал парычу кытайлык блогерлер айтып жатат. Грета Тунбергдин бамбук бул жөн гана өсүмдүк экенин, ал жаратылышка эч кандай зыян тийгизбес деген айткан. Жана Грета Тунбергдин муну ойлонбосо мектепке барып окуусун айтып, ал күндө колдонуучу кагаз бумага дейбиз бошоону күнүнө бир дарактан иштетилет деп айткан. Кайсы кагаз? Кагаздын кайсы түрү? Я. Дарат кагазы? Дарат кагазы. Жооп кабыл алынат. Дарактын эң көп бөлүгү сарпталуучу каражат бул кытайлык блогерлердин эсептөөсү боюнча бул чындыгында эле дарат кагазы болгон. Жооп туура. Бүгүнкү күндө бул дүйнө жүзүндө миллиардтап сарпталып атат. Бул миллиардтап. Бул чындык. Күлүп атабыз, бирок бул күлө турган нерсе эмес. Бул кадимки гигиеналык каражаттардын бири. Эсеги бир. 4-раунд. Александр Герасименко, Новочебоксарск. Урматтуу билермандар. Кайсыл бир кесип ээлеринин арасында ушундай бир сөз бар экен. Эгер ошол кесип ээси жанына, албетте анын жанында ар дайым курал жүрөт. Эгерде ошол куралды колдоно турган болсо, анда ал өзүнүн кесибинин ээси эмес деп айтышат экен. Ал куралды колдонбош керек экен. Курал жүрсө дагы. Урматтуу билермандар, кимдердин арасында мына ушундай сөз жүрөт? Ал өзүнүн кесибинин ээси эмес, бул иштей албаптыр деп айтат экен да. Кетти минута. Саперлор бомба тапкандар эмес. Кесип бомба тапкандар саперлорчу. Жанына алып жүргөн буюм, бирок аны колдонбош керек да. Баягы эмеле. Жото башка бар саперлор бомба дегендерчи. Колдонсо башка кесиптер табайлы дагы. Эмелерге байланыштырса, Охраналар. Милицияларга. эмне болушу мүмкүн? Охраналар. Жок, милиция барбы? Колдонот да. Онун башка Башка кесибелер эме кылгандай жанына курал алып турат. Неге аны алып жүрөт? бирок колдонбош керек. Колдонбош керек. Колдонбосо эмне алып жүрөт? Курал деди да, могу курал. Табел курал. Телефонун алып жүрсө деген. Дегендей Жок, башка баардыгын колдонот. Башка колдонот. Курал да курал. Зажигалка, онда эмне берсе өрттөй турган адамдар өрттөбөш керек. Пожарный эмелер. Колдонсо эмне болот деди?
колдонсо Бакыт мырза, олар нени колдонсо? Марат уулу ынтымак жооп берет. Марат уулу ынтымак. Кимдер булар? Токойду коргогон адамдар. Токойчуларбы? Токойчулар. Макул дейлик. Эмне себептен антип айтышат? Алар кандай учурда курал колдонуп жүрөт анда? Бир жаныбар сакташ үчүн экинчисин курман кылышы мүмкүн да. Бир жаныбар сакташ үчүн экинчисин курман кылышы мүмкүн. Токойчулар жооп кабыл алынат. Ордодо пикир барбы жокпу? Пикир болсо угуп көрөлү. Урматтуу алпарчы, бизде дагы бир вариант келатат. Бул менин оюмча самурайлардын жанагы өзүн өзү харакири кыла турган бычагы болушу мүмкүн да. Демек, өзүн өзү харакири кылган болсо, ал жаман самурай. Семетей. Урматтуу алып баруучу, бизде дагы чолок эле бир вариант. Күзөтчүлөр деп ойлоп атабыз. Күзөткөндө Кайсы күзөтчүлөр? Охрана деп коет эми орусчасы. Ушул ар кандай имараттарды күзөтүп турган, же бир дагы бир мүлктөрдү күзөткөн, ошол сыяктуу. Себеби? Анткени аларда дайым курал жүрөт, бирок эч атышпайт да. Эми мен туура жоопту айтайын. Бир топ варианттар айтылып өттү. Турган билермандар арасында да варианттар айтылды. Эми мен туура жоопту айтсам, бул урматтуу билермандар жан сакчылар. Жан сакчылар. Эмне үчүн жан сакчылар? Жан сакчы ошол коргоп жүргөн адамына кимди бирөө кол салуусун негизи жол бербеш керек ага. Ар дайым аны карап жүрүш керек. Эгерде жанындагы айта алайын, жан сакчы кимде болот? Президентте болот. Жан сакчы кол салуунун алдын алыш керек. Ошон үчүн ал курал колдонсо, аны айтат экен, бул жакшы телохранитель эмес экен, жакшы жан сакчы эмес экен деп ушундай айтышат экен. 3-1. Герасименконун суроосун команда таап алган жок. 5-раунд. Азыр ордодон жардам алганда, бирок бекерле болмок экен деп атам. Анткени ордодогу варианттардын ичинен басымдуу бөлүгү туура эмес болду. Семетейдики 40%, 50%дык бир окшоштук бар. Мыйзамды бил деген биз рубриканы коштук. Бүгүнкү биз кыргыз тилинен дагы суроолор кошуп атабыз, бирок бүгүн биз Кыргызстанда учурда кырдаалга байланыштуу чек-ара тууралуу суроолорду коштук. Кыргыз Республикасынын чек-ара тууралуу мыйзамынан айрым бир беренелерди алдык. Биз канчалык деңгээлде ушул мыйзамдарды билебиз. Негизи билермандар универсалдуу болуш керек. Эми сиздерге мен суроону берейин. Кыргыз Республикасынын чек-ара кызматы тууралуу мыйзамдын 30-беренесинде мындай деп айтылат. Мамлекеттик чек-араны кайтарууга чыгашалар боюнча республикалык бюджетти кайсы мамлекеттик орган бекитет? Биринчи, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, экинчи, Финансы министрлиги, үчүнчү, Жогорку Кеңеш. Сиздер ушул 3 орган ичинен бирөөсүн туура табышыңыздар керек. Кетти минута. Кыргызстандын өкмөтү дегенде бай. Чек-ара кызматы. Бирок финансы деген Бекитет. жогорку кеңеште болбойт да. Жогорку кеңеш да. Эмне кылат андай? УКМК карайт да чек-ара. Жогорку кеңеш наоборот берет. Бюджетти жогорку кеңеш бөлүштүрөт да. Ошондо кайсынысы болуп калат азыр? Жогорку кеңеш Финансы бөлүнөсү вообще болуп. Жылдын башында. Жогорку кеңеш. Өтпеш керек Жогорку кеңеште бир указ бар, ошондо неме болду, бөлүш керек болду деп. Өкмөт сунуштаса керек. Өкмөт сунуштайт, жогорку кеңеш карайт. Финансы министрлиги бекитпейт да. Жогорку финансы министрлиги өкмөткө карайт. Өкмөт сунуштайт жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш бекитет, президент кол коёт. Бакыт мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Кайсы мамлекеттик орган? Мамлекеттик органдан бул жогорку кеңеш деп жооп беребиз. Жогорку кеңеш бюджетти бекитет деп эсептейсиз. Өкмөт сунуштаса жогорку кеңеш бекитип берсе керек
деген жооп. Мен негизи мөөнөтүнөн мурда жооп берсе керек дегем. Жооп туура. Албетте жогорку кеңеш бекитет. Бардык эле тармактын бюджетин жогорку кеңеш бекитет. Андан кийин ал финанс министрлигине жөнөтөт. Ушундай эле эреже негизи. Мен бул минута үнөмдөп калабы команда деген, бирок менимче команда бир оюн топтоп алыш үчүн минута керек болду окшойт. 3-2 азырынча, 3-2. Oyun ulantılат 6-cı rauнд. 6-cı rauнд. Алтыбай Кадырбаев Бишкек шаарынан сeri каршы суроо берет. 1980-жылы атактуу боксчу Майк Тайсонун айтканы бар экен. Бокс мушташы 13 секунд гана жүрүш керек. Анын 2 секундасы атаандашына жакындоого, 1 секундасы сокку жасоого, калган 10 секундасы эмнеге сарпталыш керек? Командадан Марат уулу Ынтымак жооп берет. Мөөнөтүнөн мурда. Марат уулу Ынтымак. Урматтуу алпарчы, Майк Тайсондун калган убактысы бул калысын 10 раунд санаганда кеткен. 10 секунд санаганда кеткен. Кетиш керек деген айткан. 1, 2, 3, 4 дегенде, нокаутчу нагдаунга түшүп калса, жооп туура. Эсеп 3-3 теңдешүү. 7-ci rauнд. Жахангир Кайнаров Өзбекстан Республикасынын сeri каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Өзбек үй бүлөлөрүндө тагыраагы илгертеден бери ушундай шарттарда, ушундай жагдайларда төмөнкүдөй ысындар адамдарга коюлган. Жоробек, Жолдош, Эшкул, Хамдам сыяктуу ысындар кандайдыр бир шарттарда адамдарга мындай жаңы төрөлгөн нерселерге коюлган экен. Сиздерге суроо. Бул ысымдар кандай шарттарда нерселерге коюлган? Жоробек, Жолдош, Эшкул, Хамдам. Кетти минута. Дос өтүп кеткенде же жолдо жүргөндө мындай сапарда жүргөндө коюшу. Оода Жоробек, Жолдош. Дос өтүп кеткенде же жолдо жүргөндө да башка варианттар карагыла. Хамдам деген эми Хамдамды билбей отурмун. Хамдам. Эшкул эш болду да жанында жүрдү да. Хамдам. Жанында жүр. Жоро. Хамдама. Жоросуна байланыштуу экен да деме Хамдам. Буларда жана ырымчы дегенибиз көп го. Же жалгыз бала же апасы өтүп кеткендерге байланыштуу эмеспи? Төрөлүп өтүп балдар деле аты болду го кыздарга. Ошол бир немеге чечим керек. Демек жалгыз бала. Буларда деген гана эме кылайлы. Жалгыз экени бирок Кудай билет да, чынында жалгыз экени кактан. Жок, кийин аркасында келсин деген да ырым бар го. Ой, бул башка. Артынан кыз келсин дегендей. Жалаң кыздардан акырында бир бала төрөлгөн эмеспи? Жалаң мага жолдош болду деп. Жолдош мен Жоробек болсун деген мааниде үчөө жанан бизде жөн эле кое берет да, ырым-жырым кылбай. Бизге жакын да бирок. Бакыт мырза. Урматтуу алпарчы, өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул ысымдар мындай үй бүлөдө жалгыз балдарга көрө коюлуш мүмкүн. Атасында мындай үйдөгү эркекке шерик болсун дегендей, мындай жолдош болсун, жакын болсун, мындай дос болсун, жоро болсун деген сыяктуу максатта жалгыз балага же мындай акыркы балдарга коюлуш мүмкүн. Негизи үйдөгү жалгыз балдарга. Андан кийин эркек бала төрөлбөй калышын алар каяктан билет анда? Эми акыркы Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Демек, мен мындай түшүндүм. Сиздин жоңуңузда үй бүлөдө 4 кыз болсо, жана 1 уул болсо, ошол уулга
же андан кийин жалаң эле кыздар төрөлө берген болсо ошолга коюп койгон да. Билбейт да алар андан кийин ким төрөлүшүн. Себете мырза, күлгөнү билген бар дейт да. Сиз эмне күлүп атасыз? Баруучу сиздин сөзүңүзгө күлдүм мен. Макул. Ошондо кимдерге коюлат деп ойлойсуз? Сиз бакытты колдойсузбу? Жок, бизде башка вариант бар. Бакытты деле колдосо болот. Негизи логика бар бакыттын сөзүндө деле. Анан биз ойлоп атабыз, бизде бир нече вариант бар, бирөөсүн эле айтайын. Ушул достор балким куда болуп калса, ошолордун төрөлгөн перзенттерге, уул перзенттерге коебу деп ойлоп атабыз. Көп жылдан бери уул перзенти болбой жүрүп, кийин уулдуу болсо Кудай берди амантур жана башка. Мисалы балдары чарчап калып өтүп кеткендерге токтосун токторбек ушул сыяктуу. Өзбек элинде мындай болушу мүмкүн. Бул вариант баягы Жоробек, Жолдош, Эргеш дегендер бул деле көп кыздан кийин уулдуу болуп, ушул уулга шерик келсин, жолдошу болсун, дагы бир шериги болсун деген мааниде дагы бир уул күтүү мындай ниетинде коюлган болушу мүмкүн деген вариант бар да. Ошол уулга. Ушундай. Мен туура жоопту айтайын эми. Мындай ысымдар экинчи болуп төрөлгөн перзенттерге берилет экен өзбек үй бүлөлөрүндө. Бакыт мырза, экинчи болуп төрөлгөн уул балага. Анткени сиздер талкуулай атпадыңарбы? Жолдош, жоро болот экен, бирөөнү эч тутуш керек, эшкул, эргеш дегендечи, хамдам экинчи төрөлгөн уул бала коюлат экен. Ушу биринчиге Өмүрбекке жолдош болсун, Бакытка жоро болсун деген ырым менен ушундай ат коюшат экен. Экинчи перзентке 4-3 эсеп. 4-3 телекөрүүчүлөр тарапка бул раунд. Жахангир Кайнаров телекөрүүчүгө бир упай алып келди. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Билерман Асым Сызыкчы Ордо Инстаграмда баракчабыз. Фейсбуктан жөнөтүңүздөр. Кат аркылуу жөнөтүңүздөр. Бүгүн Премьер Лига 3-тур. Бакыт Камчыбеков Премьер Лигага чыгуу үчүн ат салышып жатат. Бирок азырынча биз эч нерсе дей албайбыз. Команда чыгабы же жокпу? Актив дизайндан суроо. Суроого көңүл бурабыз. Америкалык журналист Джон Корбин ушул буюмду, кандайдыр бир буюмду Бродвейдин жанында сүзүп жүргөн пароходко салыштырган экен. Нью-Йорк, Бродвей бул Нью-Йоркто. Урматтуу билермандар. Сиздер пароходдун көрүнүшүн жалпы мындай анализдеп, Джон Корбин кандай буюмду пароходко окшоштурган? Кетти минута. Тазикпи? Мен циркулду ойлодум, бирөөсү турат, экинчи дайым ээрчип жүрөт деп. Циркул болсо да мүмкүн, Бирок бул өзү журналист болдубу? Журналист. Өчүрүш бар. Дайыма жанында ээрчип жүрөт демеси. Немеси кошулуп дейсизби? Диктофон жок. Бродвей жанында сүзүп жүргөн кеме сыяктуу пароход элестетет. Пароход. Астында эмнеси жүрөт жанагындай. Калактары бар, ойлонуш керек. Ойлонуш керек. Эмне окшош чыгат? Парустары бар. Өчүргүч боло турганыз баягы мейдасынан чыккан өчүргүчтөр болот, ошол деле болушу мүмкүн. Сөз карандаш болуш керек. Эмес. Буюм бар го, карандаш ручка салган. Немечи? Мындай түрү болот да, бирок башкача. Мына циркул боло турган болсо, ошол эле биринчи жандагысы ээрчип жүрөт да. Ошондо болуп калса пароходко байланыштуу пароходдун жанында Бакыт мырза, кандай чечимге келдиңиздер? Ортодон жардам аласыздарбы, жооп бересиздерби, бонус аласыздарбы? Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. Бул буюмду кетти. Журналистке кандай байланыш бар? Журналистке Вакыт өттү. Бакыт мырза. Менен үтүк деген жоопту беребиз. Ордонун жардамы менен. Үтүктүн көрүнүш пароходу окшошпу? Окшош экен. Жооп туура. Бул үтүк.
Үтүк билесиздер, суу койсо кадимки бурулдап, андан буу чыгып, анан кадимки үтүктөй берет. Ушу Бродвейдин жанында билесиздер, Бродвей бул Нью-Йорктогу эң көп компаниялар, реклама жарыктар жайгашкан чоң көчө. Анын жанында суу агат, көпүрөлөр бар, ушул жерде пароходдор нары бери жүргөн. Ал кадимки үйдө үтүктү ошого салыштырган. Кайрадан теңдешүү. Биз 9-чу раунд. Исламов Бектемир. Ош обласы Ноокат району Кайрагач айылынан силерге каршы суроо берет. Телегөрүүчү силерге мындай фото суроону жөнөттү. Экранга көңүл бурабыз. Кадимки Москванын көчөлөрүнүн бирин көрүп турасыздар. Мен дейт 2020-жылы Москвага келгенде ушундай чоң автомагистралга көзүм түштү дейт. 8 катар, 10 катарга чейин жолдор бар дейт. Алардан жол ушундай салынат экен. Жолдун ортоңку бөлүгү бир аз жогорурак, оң жак, сол жагы бир аз ылдыйраак салынат экен. Эмнегедир дейт. Мунун себеби эмнеде дептир. Кетти минута. Суу эки жакка акканда асфальтка суу топтолбойт, асфальттын бузулушу сакталат да. Бул вариант. Неме болуш мүмкүн? Судан башка вариант карайды, бадып башка вариант карайды. Кетти бирөө. Жол 10 катар болот. Жок, метро тешет жок. 10 катар. 10 катар жол болгондо асфальт чоң болот. Мисалы, Оштогу көпүрө бар. Ичине суу толуп калганы бар. Туура эле бузулганга эми оңбойт да, орто чукур кылып койсо бузулушу ham доораак болот. Андай неме жагат алдай. Тотойлук. Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп бергенге аракет кыласыз. Мөөнөтүңөр деле негизи аяктап калды. Ким жооп берет? Өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул жолдун кеңдигин эсепке алсак, 10 катар машина жүрсө, 8 катар болсо, бул жерге жамгыр жааганда суунун эки жакка агып кетишине шарт түзүлөт. Ошонун эсебинен. Жол мындай бузулбайт, көп убакытка жетет да, сакталат. Жан чачынга байланыштуу. Бул негизи жакшы ыкма, жооп тура. Жакшы ыкма бул негизи. 5-4. Так, оюн улантылат. 10-чу раунд. Инстаграмдан суроо өтөбүз. Силерге каршы Ноокат районунан Мусаев Төрөкул аттуу телегөрүүчүнүн суроосун биз тандап алдык. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз анда. Азирети Али сахаба Азирети Али радиаллаху анхунун доорунда 2 киши тамактанууга отурушат дейт. Алардын бирөөсүндө 3 нан, экинчисинде 5 нан болот. Жана аларга дагы бир адам келип кошулуп, алардын тамагына ортоктош болот. Жеп бүткөн соң ыраазычылыгын айтып 8 дирхам таштап кетет. Аны бөлүштүрүүгө келишет ал экөөсү. 5 наны бар адам айтат, сага 3 дирхам, мага 5 дирхам, себеби менин наным көп болчу дейт. 3 наны бар адам айтат, жок, жедик, тең бөлүнүшү керек дейт. Биз нанды тең жедик, кандай болгону тагдырды чечише албай, булар Азирети Алиге келишет экен. Сиздер Азирети Алинин бул чечимге эмне деп жооп бергенин эсептеп бериңиздер. Ал адилеттүү чечип берген бул маселени. Минута кетти. 5 нанда жыйлат, 3 нанда 8 нан жыйлап атат. 3 адамга. Бирөө беки меники көп болду, бирөө аз болду деп атат. 2 адамда, 2 жарымда. Ошондо бирөөсү, мисалы, бирөөсү 2 сом алса, бирөө 4 сом алыш керек. Анан ким 2 сомду 1 сомдон бөлүп алыш керек ошондо. Токтосоң деле 5. 3 нан баш менен калкылач. 2 дирхам то есть. 6-сын бөлүп алайлы, экөөсүн кандай кыласың? Жок, адамдар кишөбү. Ол 8 дирхам берип кетти. Ол даны жеп атат туруп. Анан жеп атат 8 дирхам таштар. Анда булар деле нан акчаны дагы кайтымын баап неме албай экен 3-чү адам, 3-чү адам кандай кайтыш эмес? Жок, 3-чү адам эмес. Ошондо бул 8 нанга
8 дирхам болуп атса, ал таштап кетип атат. Экөө олтурганда 3-чү адам келип кошулуп атпайбы? Ошондо 4-4төн эле бөлүп коюш мүмкүн да. Ошондо Жок, ондой кылып нема айтпайбы? Мен 5 нан бердим, мен 5 дирхам алам деп атат. Адилет Алиге барганда, бул жерде 3-чү адам дагы. 3-чү адам дагы бирок таштап болгон үчүн таштап кетти акчаны ал. 8-кечи. Жоксо 2 же 3 дирхам таштаса, 2-3 нан. Ал дирхам таштап атат. Белгилеп наны бар болчу да. Ошондо бул жерде азыр 3-5 албайт да булар. Ол да бир адилеттүү чечим чыгарып берген да чын. 4-4 бул эмеле го. Бирок 4-4төн албайм дейт да, 4-4 оңой да. Эке бөлүп койсоң 4-4төн. 3 нан, бирөөнүкү азыраак. Бакыт мырза, кимисине канча дирхам бөлүп берди Азирет Али? Урматтуу алып баруучу, биринчи 3 наны бар адамга 1,5 дирхам, анан 5 наны бар адамга 3,5 бериш мүмкүн. Себеби өздөрү деле шериктеш болуп жегендигин эсепке алсак. 8 дирхамды ушинтип бөлүп берет деп атасызбы? Мындай азайтып да, себеби өздөрү деле кошо нанды жеди. Ал нан жегениге 8 дирхам таштап кеткен болсо, булар өздөрү деле жегендиги үчүн ошодон мындай 1 же 2 эсе арзыраак кылып бөлүшүп бериш мүмкүн. Кимге канча дирхам дедиңиз? Мисалы биринчиге 1,5 болсо, экинчиге 3,5 дегендей, же 1ге 3 болуп ошондой. 3,5, 3,5 болгондо бул 5 дирхам болот. 3 дирхамды айыл өзүнө алып калат дейсизби? Бул жерде 8 дирхам бөлүнүш керек экөөсүначы, бирок кантип бөлгөн? Казыга деле бөлүп берген акысын бериш мүмкүн да. Бирок негизи ал жерде эч кандай казы акы албайт. Казы маселени чечип берип атат. Математиктер бар эле араңарда. Биринчисине 3,5, экинчисине 4,5 бериш мүмкүн анда. Биринчисине 3,5, экинчисине 4,5 дирхам. Жооп кабыл алынат. Ким жооп берет? Варианттар тезирээк айтыңыздар. Мен ошол биринчи 3 наны бар адамга 5 дирхам бөлүп берилип, ал эми 5 нан берген адамга 3 дирхам бөлүп берилишти деп айтайын дедим. Себеби динде дагы мисалы кедейлер өзүндө бар байлыкты берет да. Ал эми ошондуктан аркында аз наны болсо дагы берген. Ал эми берки 5 наны бар адамда андагы нандар көп болгон, анын байлыгы көп болгон деп дагы айтсак болот. Урматтуу алып баруучу, Али Разияланхуну өтө адилеттүү деп билебиз. Ошондуктан мен азыр эсебим боюнча мындай болот. Бир адамда 5 нан болгон, экинчисинде 3. Ошол 5 наны болгон адамга 7, 3 наны болгон адамга 1. Эмне себептен мындай болду дегенде, бул үчөө жеп жатат да, ошондуктан бул 8 нанды 3кө көбөйткөн. Үчөө ортодон бөлүшкөн да. 24 бөлүк болот. 24 болот. Биринчи 5 наны бар адамда 15 бөлүк, 3 наны бар адамда 9 бөлүк болот. Ар бири 8 бөлүктөн жегенде, берки 3 наны бар адамдын 1 бөлүгүн, тиги 5 наны бар адамдын 7 бөлүгүн жеген болот да, мындайча айтканда. Сиз математиксизби? Математикага кызыгам бирок. Азыркы Насир мырза айткандай, үчөөнөн 8 дирхамдан алды, бирдей жешкен. Демек тактап айтканда ар бир нан 3 дирхамдан болгон. Демек 5 наны бар анам 15 дирхам болуш керек, наркыда кийинкиде 9 дирхам болуш керек. 8 дирхамдан өздөрүнүн акчасы, демек ар бирине кайрадан бирден тиет да. Наркыда өзүнүн акчасы менен 15 дирхам болот, 7си ашыкча, наркыда 1 ашыкча болот. Өзүнүн акчасын кошкондо 9 дирхам, 15 дирхам бөлүп алган ошондо. Туура жооп айтылды жогоруда Бакыт мырза. Насирдин мырза, Акылбек мырзалар мына жакшынакай майдалап берди. 3 наны бар адам 1 дирхам, 5 наны бар адам 7 дирхам алган. Адилеттүү Али ушундай кылып бөлүп берген. Анткени майдалап жогоруда кандай ким канча жеген дагы эсептеп берди. Насирдин мырза. 5-5 эсеп. Телекөрүүчүлөр тарапка бул раунд. Сиздерде бул вариант бар беле, Бакыт мырза? 1ге 7? Жок, биз нанды майдалабай жеп коюпбуз да. Сиздер бүкүлү жутуп койсуңар анда. Майдалаш керек болчу нанды. 3кө бөлгөндө 24. 3 адам 24. Чечүүчү раунд Блиц. Сиздерге биринчи суроо. Команда даярбы, Бакыт мырза? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын 8-беренеси. Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын премьер-министри
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы мамлекеттик тилди билүүгө, мамлекеттик тилде окуй, жаза, өз оюн айта жана эл алдында сүйлөй билүүгө милдеттүү. Мен кайсы бир кызматтын ээсин калтырып кеттим. Ал ким? Жогорку кеңеш берсек дагы жок, министр премьер-министр деп атпайбы, бийлик күч куртагында деп атат бул жерде. Жогорку кеңеш керек да. Жогорку кеңеш Эме, мит. Министерство иностранных дел, Тышкы иштер министрлиги. Бакыт мырза. Сиз өзүңүз жооп бересизби же башка бирөбү? Өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Прокуратура. Башкы прокурорбу? Мен эң жогорку кызмат адамдарын санап өттүм да азыр. Бакыт мырза. Кыргызстандын башкы прокурору демекчисиз. Жооп кабыл алынат. Өмүрбек мырза, сиз прокурор деп айт деп сиз айттыңызбы? Бизде тарыхчы Буниса бар, ошол Кыргызстандын бийлигинде жогорку органдык адамдары ушул башкы прокурор дагы кирип кетет да. Ошон үчүн прокурор болушу мүмкүн деп ойлоп атабыз. Туура жоопту айтам. Тынчтанабыз. Ушул жерде Бакыт туура жооп берсе оюн улантылат Блиц, болбосо 6-5 эсебинде команда жеңилип калышы мүмкүн. Талкууну көрдүк, талкуунун ичинде туура вариант айтылды, туура эмеси да айтылды. Бул кызмат адамы Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы. Урматтуу команда. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы калып кетти бул жерде. Кантип сиздер муну жооп бере албадыңар да? Сиз айтып окшойт калай? Мен Жогорку сот жок. Мен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасын айттым. А Жогорку соттун төрагасы бул эң чоң кызмат адамы болот. Өтө өкүнүчтүү, аябай жеңил суроолорду биз даярдадык элек Блицке. Телекөрүүчүлөргө кол чабуулар эми. Команда аябай жакшы келген. Мен ошого айттым, Блицти мүмкүн болсо өткөрүп жибергиле ойноп деп. Блицке келгендей болду эле, жебе билбейм. Оюн гана жүргүзүп көрөлү эми. Магистрлерге сөз берейин. Бүгүн биз жеңишти күттүк эле командадан. Бир кадам жетпей калды. Бирок ошол 6-5 дегенди мындай формалдуулук катары санай турган болсок, команда жеңилген жок. Бир упайды биз жеңилүү катары санабай койсок деле болот. Бул менин жеке пикирим. Телекөрүүчүлөр менен тең тайлашты деп айтууга болот бул эсепти. Мен 3 билерманды байкадым. Капитанды кошпогондо. Капитан деле мыкты ойноду. Булар Ынтымак мырза, Буниса айым жана Бегимай айымды байкадым. Ушулар активдүү болду. Анан бирөөсүнү көрсөтүш мен үчүн оор болуп атат. Мекендештерибиздин суроолору мыкты деп жүрөбүз. Бирок бүгүн мен салтты бузуп, Россиянын жараны болгон жан сакчы жөнүндөгү Александр Герасименко деген телекөрүүчүнүн суроосу мыкты деп таптым. Урматтуу алып баруучу, тилекке каршы команда утулуп калды. Буйруса мындан кийин ийгилик каалайбыз. Команда болушунча аракет кылды. Буга чейин да активдүү катышат. Бирок бир аз бошошуп калды. Акыркы раундтарда ушул дагы таасир этти окшойт. Жеңүүгө мүмкүнчүлүк бар эле команда үчүн. Дагы мындай команда мыкты аракет кылыш керек. Ал эми туура негизи ушул Ынтымак дагы бул жерде капитан. Бирок так биз айта турган болсок, албетте эми утулду, көрсөтпөй койсок да болот. Бирок булар жаш команда эске алып, мына келечекке үмүт берип, бир аз активдүүрөөк мына көпчүлүк кошулса керек. Бегимай дагы биринчи раунд алып берди. Ошон үчүн активдүү, жигердүү катышты Бегимай көрсөтсөк болот. Калгандарга ийгилик каалайбыз. Ал эми мыкты суроо боюнча ушул туура эми жан сакчы боюнча да жакшы экен. Бирок ушул кошуна элибиздеги же болбосо кошуна өлкөдөгү өзбек элинин салты да жакшы экен. Атайым ырым кылып, жолдош чоң улууна мындай шерик болсун деп жолдош Жоройбек деген аттар жакшы экен. Билип алдык, билбегенде ушунда мыкты деп баласак болот. Чоң рахмат. Бакыт мырза, мындан кийинки дагы даярданыш керек. Жакшы даярданабыз, Кудай буйруса. Мага негизи жеке өзүмө суроодон ушул Усмая Жакшылыкованын суроосу жакшы деп ойлойм. Дарактарды сактоо боюнча.
үтүк жөнүндөгү суроо деле жакшы болду. Бул актив дизайндын суроосу экен, ошон үчүн Сумая Жакшылыкованы суроосун мыкты деп таптык. Сумая Жакшылыкова дарактарды сактоо тууралуу суроосу команданын купулуна толуп туруп, Ош шаарынын тургуну Сумая Жакшылыкова. Демек биз актив дизайндын акчалуу сыйлыгынын бир бөлүгүн биз Сумая Жакшылыковго карабыз, бир бөлүгүн бонус катары дейлик Бегимайга ыйгараланды. Команда кийинки оюндарга кичине жакшылап даярданып турсун. Эми ушуну менен биз оюнду жыйынтыктадык. Адаттагыдай эле оюндун акырын биз шириндиктер менен аяктайбыз. Бар болдун шириндиктери анда студияга. Адал, таттуу, дайыма жаңы гана шириндиктер сиздерге. Мына ушул менен биздин 3-чү тур соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 2 жеңүү, 1 жеңилиш азырынча. Oyun жыйынтыкталды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Суроо жөнөтүм улантып бериңиздер. Билеги күчтүү билди жагат, билими күчтүү миңди жагат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум. Тынчтык болсун.